Bugün Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мыйзамсыз чечим кабыл алды. Биз Кыргызстан партиясы аталган чечимдин түп тамыры менен макул эмес. Биз анткени шайлоо мыйзамдын талаптарына ылайык биздин өкүл ушул толугу менен документтерди алып келип ушул жерге тапшырылган. Кече күнү башка маселе болуп аткан. Кече күнү документтер келбепти, толук эмес экен, болбосо ким тапшырды эле деген маселе болот. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы жанагы кече күнү документтер жок деп атса, бүгүнкү күнү документтерди кайтарып берүү жөнүндө маселе коюп атат. Биз албетте бул кадамды эмес түшүнөбүз. Мен ойлойм, адилетсиз чечим чыкты. Бизде укук бар, биз укуктук мамлекетпиз. Биз азыр күтүп атабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы бизге аталган чечимдин нускасын бергенде биз сөзсүз сотко калып, сот тарабынан утуп чыгабыз деген ниеттебиз. Анткени акыйкаттуулук, мыйзамдуулук биз тарапта.